күн желеси мукам обон чалганда бүт тирүүлүк ырды угуп койгондо мына адам жараткандын перзенти жер турагы табириктей аманат тоосу тирек суусу өмүр азыгы бар табигат жашоо үчүн берилген адам анын эгедери аталат. Мен 2-3 күн мурун атайын келип, Аврора деген биздин санаторияга келип, место алып, ошол жерден атайын күтүп, бүгүн саат 5-те келип алдым. Мен Димашты көргөнү келдим. Жана Монголиянын артисттери келдиген үчүн бүгүн атайын келип, ушу жакшы бир көңүл күй менен отурам азыр. Менин дагы Алматадан атайын Димашты көргөнү подружкам Сауле да келди. Биякта 25 өлкөдөн катышуучулар бар деп, катышуучуларды телевизордон көрдүк, 2 күн концерттерин. Анан бүгүнкү эң негизги конок Димаш Кудайберген келет деп, ошону көргөнү, анан өзүбүздүн ырчыларга дагы кичине колдогону келдик көргөнү, көңүл ачып кетели деп. Making Asia телефестивалынын башынан берки көрөрманымын. Айрыкча Димаш Кудайбергендин. Димаш Кудайберген бул Making Asia фестивалына катышып, кийинки жолку айлампасында, кийинки жолку фестивалда менин кызым өзү катышкан, Болотбек кызы Акмөр. Ошондо Димаш жаш болчу да, мындан 10 жыл мурда. Жакшы көрүп, андан кийин ошол бүт такай конкурстарын көрөм. Айэм Сингердин баарын көргөм. Бүгүнкү күндөгү баардык ырларынын көрманымын. Анын адамгерчилик сапатын, анын тарбиясын, анын үй бүлөдөгү чоң ата чоң энесин ата энесине кылган мамилеси ушул азыркы күндөгү жаштарга үлгү болорлук деп эсептейм. Making Asia фестивалына биз атайын Алматыдан келдик, кызым экөөбүз. Бул концертке Айганыш деген сиңдим билет алып берди. Анткени Димаш выступать этет, ошо Димаш үчүн атайын Алматадан убактыбызды бөлүп келдик. Чолпон Ата шаарында Making Asia 4-эл аралык музыкалык фестиваль өтүп, ага Азия менен Европадан 25ке жакын мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Алардын арасында Казакстан, Туркия, Россиядан келген жана жергиликтүү белгилүү артисттер болду. Үч күнгө созулган фестиваль жыйынтыкталып, сынактын баш байгеси румыниялык аткаруучу Мария Диана Стынчуляш алды. Биринчи орунду кыргызстандык Урмат Сатыбалдыев, экинчи орунду кыргызстандык Камир, россиялык Кира Гагаладзе жана беларустук Виталий Дроп алды. Үчүнчү орунду Түндүк Македония, Туркия жана Өзбекстандан келген катышуучулар ээледи. Ал эми көрүүчүлөрдүн арзуусуна Саха Республикасынан келген катышуучу Кирилл Матвеев татыды. Баш байгеге $8,000, биринчи орунга $6,000 өлчөмүндө сыйлык коюлганы айтылган. Белгилеп кетүүчү нерсе, быйылкы фестиваль Making Asia'нын тарыхында алгачкы ирет өлкө башчыларынын катышуусунда өттү. Президент Садыр Жапаров менен Монголиянын башчысы Ухнагин Хурелсух фестивалдын концерттик программасын көрүштү.
Фестивалдын соңунда мамлекеттик катчы Марат Иманкулов казакстандык ырчы, композитор Димаш Кудайбергенге Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы достукту жана маданий байланыштарды чыңдоого кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардак наамын тапшырды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Урматтуу бир туугандар, урматтуу Садыр байке, президент мырза, сизге шын жүректен мың мәрте алғыс айткым келет. Бул марапатты жалпы менің сіңірген еңбегімнің құрметіне берілген деп қабылдағым келіп тұрған жоқ әзірге. Аванспен алдағы уақытта ел мен елдің арасында мызғымас бірлік үшін жасалатын қызметке аванс есебінде берілді деп қабылдаймын. Бұл біздің қазақ пен қырғыз халқының үлкен достығының символы деп білем. Барлық қазақ халқына көрсетілген құрмет деп білем. Сол себептен елдеріміз аман болсын, жұрттарымыз тыныш болсын, мәңгі бақи қазақ қырғыз жасай берсін. Мейкин Азия популярдуу музыка аткаруучуларынын эл аралык фестивали. Бул жаш таланттарды колдоо жана өнүктүрүү максатында уюштурулган эл аралык музыкалык фестиваль. Ал Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан 2013 жылдан бери өткөрүлүп келет.